Саламатсыздарбы, менин атым Каныкей. Биз ушундай сонун болгон жоо казындарды өстүрөбүз. Бул жоо казындардын уругун Голландиядан алып келебиз. Бул гүлдү мен кичинекейимен кызыгып, дайыма өстүргүм келчү. Быйылдан баштап биринчи жолу өстүрүп жатабыз. Бул гүл өстүрүү идеясы агаман келген. Агам аябай өзү кызыкчу ушул жоо казындаргачы. Ошого экөөбүз биргеликте чогуу өстүрөбүз. Бул биздин үй бүлөлүк бизнес. Агам Голландияга барып, ушул жоо казындардын өскөнүн көрүп, ушул жака алып келели деп идея берген. Анан экөөбүз чогуу өстүрүп баштадык. Аябай жакшы натыйжага жеттик десек болот. Эмнеге дегенде Голландиядан биздин өнөктөштөрүбүз келип, баалап, көрүп, качестволорун көрүп, аябай кызыгып, жакшы баа беришти. Былтыр жазында эле Голландияга заказ бергенбиз уруктарын. Анан кечки күздө уруктарын алып, мындай ак ящиктерде башка өлкөдөн алып келдик. Анан ошолорго отургузуп, 3 айдын ичинде ушундай гүлдөрдү сонун кылып өстүрдүк. Ошондо деген бул жоо казындар 15-20 февралдарда гүлдөйт. Анан буларды терип, муздаткычка киргизип, ошол жакта кармайбыз. Ушундай чоң күнөскана курарда тажрыйбалуу кишилерди таппай койдук. Анан өзүбүз нөлдөн баштап ушундай чоң күнөскана курдук. Анан тюльпандар жылуулукту жакшы көрөт. Кышында деген 10-15 градуста өстүрүлөт булар. Ошондой эле көмүр менен эле жагып ысытабыз ичин. Түркүн түскө толгон, көз жоосун алган бул гүл бакчада жоо казындын 36 түрү өстүрүлөт. Алардын ар бири өзүнчө кароого, багууга жана камкордукка муктаж. Жоо казындар кандай өстүрүлөт, алдыда кененирээк сөз болот. Бул биздин жоо казындар деген ушундай аппак сонун ящиктерде өсөт. Буларга өзгөчө мамиле кылабыз. Кадимкидей эле сүйлөшөбүз, үшүп атканын, ысып атканын сезип турабыз. Ушундай бою бийиктер бар, бою кыскарактар бар, бирок алар өзүнүн сортунан зависит этет да. Ошондой эле буларды муздаткычта кармаганда ар бир 2-3 күн сууларын алмаштырып турабыз. Булар эмне дегенде таза суу ичиш керек. Анан бул жака күнөсканага которгондон кийин бир жумада бир сууларын алмаштырып турабыз. Өздөрүнүн дарылары бар, ошолорду берип кам көрөбүз. Буну муздаткычта кармагандан кийин күнөсканага чыгарабыз. Бул жакта ошо температурасын көтөрөбүз. Биринчи 9 градустан баштайбыз. Анан улам ар жума сайын температурасын көтөрүп, 1 ай ичинде ушундай сонун гүлдөр болуп калат. Ошондой эле буларды биз сууда өстүрөбүз, топурак эмес, сууда ушунун өзүнүн өзгөчөлүк технологиясы менен өстүрөбүз. Бул ак ящиктердин өзүнүн бул жеринде тешиктери бар, тешикчелери бар. Ошолордо мындай кыйша айтканда суулары төгүлөт. Анан кайра сууларды куябыз. Өзүнүн бир уровени болот, ошол жерге чейин сууну толтуруп куябыз да. Кадимкидей эле пиязга окшогон болот, түсү көрүнүшүчү. Анан ошону деген могу ящиктерге отургузгандан кийин пиязга окшоп эле көктөп чыгат. Анан өсүп ушундай сонун гүл болуп жаралат да. Бул жакта кадимкидей эле ошо Голландиянын аба ырайын түзгөнгө аракет кылабыз. Шамалдаткычтар бар, ошолорду циркуляция болуп жүрүп турат, үстүдөн воздух чыгат, эки четинен чыгат. Дайыма мындай жеңил, желпиш шамал болуп турат да. Ошондой эле өзүнүн аябай кыйынчылыктары болот. Көп убакыт, көп көңүл буруш керек бул жоо казындарга. Биз ушул 3 ай бою бул жакта жашадык десек болот. Күнү түнү буларды суу куруп кетпесин же ысып кетпесин деп аябай жаш баланы карагандай карайсың да.
ушул жоо казындар күн чыкса эле ачылып кетишет. Булар ойлойт да жаз келди депчи. Ошого биз караңгылатып турабыз ачылып кетпеш үчүн. Күн өскананын үстүлөрүн кара тор менен жаап. Мен булардын күндө келип температурасын карайм, влажностьты текшерем, кандай шамал жүрүп, кандай абада өсүп атат булар деп. Ошондой эле ар бир сортуна өзгөчө мамиле кылабыз. Мага мисалы сары түсү жагат, ак түсү жагат, бардык эле түстөрү жагат. Анан биздин кардарлар бул түсү жакпады, беркинсинен бер дегенде кичине обидно болуп кетет. Эмне дегенде буну өзүң балаңдай чоңойтуп баарын жакшы көрөсүң да тегиз. Ушундай биздин жоо казындарды терип, анан ушинтип чогултабыз. Ичине деген 25 штуктан чогултабыз. Анан кийин буларды муздаткычка киргизип, ошол жакта сактайбыз. Ушул луковица бар менен эле киргизебиз. Ошол луковицада өзүнүн запастары болот да, ошого көбүрөөк турат. Анан Казакстандан алып келгендер, мисалы, ушул луковицасы жок алып келет. Бул луковицаны деген күзүндө отургузса болот, кайра өсөт, бирок сатуулукка эмес да. Үйгө отургузса болот же озелененияга, огородторго. Кардарлар алып кетип, буларын кыркып, букет кылып жасап сатышат. Бул эмнеге луковицасы менен алып кетет, көбүрөөк турсун депчи. Гүлдөрүбүз чекеден бардыгы ачылып, биз тергенге жетишпей жатабыз, элүү жумуш иштесе деле. Бирок биз өзүбүздүн кардарларга ошо мартка баарын даярдап беришибиз керек. Биз биринчиден жергиликтүү өндүрүштү өнүктүрүп жатабыз. Ошондой эле экинчиден жумуш менен камсыз кылабыз. Биринчи ошол уруктары келгенде аларды ушундай ящиктерге деген отургузуп чыгыш керек да. Аябай көп кол талап кылынат. Ошо жумушчулар проблема болот деп ойлогонбуз башындачы. Бирок ушул жерде жашаган элдер аябай көп экен. Ошолор бизди колдоп, башынан бери азыркыга чейин чогуу биз менен жумуш жасап жүрүшөт. Ушундай сезон маалында 50 кишиде иштейт. Бир 15-20 эркек киши болсо, калганы аял кишилер. Анан буларды деген терип, упаковка кылып чогултушат, коробкага салышат. Биздин кардарларга жакшынакай 25 штуктан упаковка кылып жасап даярдап коюшат да. Бизге Айыл чарба министрлиги аябай жакшы колдоо көрсөтөт. Ошондой эле бизге чоң участок бөлүп беришти. Ошол күн өскаңарды чоңойткула, башка гүлдөрдү алып келгиле, элдерди үйрөткүлө депчи. Тажрыйбалуу жумушчулар негизинен аз экен да биздин Кыргызстандачы. Ошого кийинки жылдардан буйруса учебный центр ачып, окутайлы, үйрөтөйлү деген үмүттөрүбүз бар. Эмне дегенде өзүбүз Кыргызстаныбызды өзүбүз гүлдөтөйлү, башка сырт жактан келтирбей, ошол биздин мекенибизди гүл менен камсыздап өркүндөтөйлү. Ошол биздин жаштарга, ошол биздин мамлекетибиз көмөктөшүп, жардам берип, колдоо көрсөтсө, биздин жаштар деле жакшы аракет кылса, ушундай жакшы результаттарга жетсе болот да.